Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен Фазаил амал китебинен алар эгесинин алдында сежде кылып жана тике туруп түндү өткөрүшөт. Фуркан 64. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахаба разияллаху анхумдар кээде Куран окуу менен түндү өткөрүшчү. Усман разияллаху анху жөнүндө айтылат. Ал фитир намазын бир эле рекетинде Куранды баштан аяк окуучу. Ушундай эле Абдулла бин Зубайр разияллаху анху түнү бою Куранды башынан аягына чейин окуп чыкчу. Саид бин Жубайр рахматуллаху алейхи Каабанын ичинде 2 рекет намазда бүт Куранды окуган. Сабит Бунани рахматуллаху алейхи күндүзү жана түндөсү Куранды толук окуп чыгат эле. Ошондой эле Абу Харрух рахматуллаху алейхи да ушинтип бүтүрчү. Абу Шейх Хунани рахматуллаху алейхи айтат: Мен бир жолу түндөсү Куранды 2 жолу окуп чыктым жана үчүнчүсүндө 30 бөлүктүн 10 бөлүгүн окудум. Эгерде бүтүрөм десем, аны да бүтүрмөкмүн. Салих бин Кайсан рахматуллаху алейхи ажыга бара жатып жолдо көбүнчөсү бир түндө 2 жолу Куранды акырына чейин бүтүрчү. Мансур бин Зазан рахматуллаху алейхи чашке намазында бир жолу Куранды бүтүрүп, пешин жана асыр намазынын ортосундагы бир жолу аяктайт эле. Түнү бою нафил намаз менен алек болуу өтө көп ыйлачу. Селдесинин артынан ашыкча чыккан учу көз жаш менен сууланып калчу. Андан башка да ошондой эле амал кылган адамдар бар. Мисалы Мухаммад бин Наср бир күндө бир жолу бүтүрчү. Ихя китебинин түшүндүрмөсүндө мурунку улуу кишилердин адаты алар Куранды ар түрдүү ыкма менен окуп бүтүрүшкөн. Имам Шафи рахматуллаху алейхи Рамазандан башка убакта күнүнө бир жолу Куранды бүтүрчү. Кээ бирөөлөр күнүнө 2 жолу, мисалы Имам Шафи рахматуллаху алейхи өзү Рамазан айында күнүнө 2 жолу бүтүрөт эле. Ушундай эле Асфат, Салих бин Кайсан, Саид бин Жубайр рахматуллаху алейхилер жана башка бир топ адамдар да ушундай кылышчу. Кээ бирөөлөр үчүн Куранды күнүнө 3 жолу бүтүрүү адат болуп калган. Белгилүү табийиндерден болуп эсептелген Сулайм бин Атар рахматуллаху алейхи да Куранга ушундай амал кылчу. Ал Умар разияллаху анхунун халифатчылыгында Египетти жеңүүгө катышкан. Муавия разияллаху анху күн төлөтүүгө башчы кылып шайлаган болчу. Анын дайыма алектенген иши түнкүсүн Куранды 3 жолу окуп бүтүрөт эле. Имам Навави рахматуллаху алейхи Китабул Асхар деген китебинде мынтип жазат: Куранды көп окуу туурасында мен билгендерден Куранды эң эле көп окуган Ибнул Катиб рахматуллаху алейхи болуп эсептелет. Ал күн менен түндү бириктире эсептегенде күнүнө 8 жолу бүтүрчү. Бин Кудама рахматуллаху алейхи Имам Ахмад рахматуллаху алейхиден риваят кылат. Куран бүтүрүүнүн эч кандай чеги жок. Ал окуган кишинин аракетине жана мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Тарых изилдөөчүлөр Имам Азам рахматуллаху алейхи жөнүндө жазышкан. Ал ороз айында 61 жолу Куранды бүтүрчү. Бир ирет күндүзү, бир ирет түндөсү жана жалпы таравих намазында бир жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: 3 күндөн да аз убакытта бүткөн киши Куранга ой жүгүртө албайт. Ошондуктан Бин Хазам рахматуллаху алейхи жана башкалар 3 күндөн аз убакытта бүтүрүүнү харам дешкен. Автордун ою боюнча бул хадис көпчүлүк элдердин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болот. Себеби бир топ сахабалар 3 күндөн аз убакытта бүтүргөндүктөрү тууралуу айтылган. Ошондой эле Куранды канча күндө толук окуп чыгуу керек? Бул жөнүндө көпчүлүк уламалар чектеген эмес. Канча күндө кыйналбай бүтө алса бүтсүн. Бирок кээ бир уламалардын ою боюнча Куранды окуп чыгууга 40 күндөн көп сарпталбаш керек. Башкача айтканда, күндө 15 бет окуу керек. Кокус бир күн окулбай калса, анда кийинки күн окулбай калгандын ордун толуктасын. Ошентип 40 күндүн ичинде Куран бир жолу бүтүрүлөт. Бул көпчүлүк уламалардын ою боюнча зарыл эмес. Бирок кээ бирөөлөрдүн ою болгондуктан этият болгон жакшы. Ошондуктан 40 күндөн ашырбоо керек. Кээ бир хадистерде да ушул сөздү колдойт. Мәжмә китебинин автор бул хадисти риваят кылат. Кимде ким Куранды 40 күндө бүтүрсө, ал кечигиптир.
Кээ бир уламалар Куранды бир айда бир жолу бүтүрүү керек деп чечим чыгарышкан. Ал эми эң жакшысы Куранды бир жумада бир жолу окуп бүтүрүү. Сахабалардын көбүнчө ушундай кылышкандыктар туура айтылат. Жума күнү эртең менен баштап күнүнө 100 беттен окуп бейшемби күнү бүтүрсүн. Жогоруда имам Абу Ханифа рахматуллох алейхинин Курандын бир жылда 2 жолу бүтүрүү Курандын акысы. Ошондуктан эч качан 2 жолудан аз болбоо керек деген сөз айтылып өттү. Бир хадисте келген: эгер Куран күндүн башталышында бүтө турган болсо, күнү бою, эгер түндүн башталышында бүтө турган болсо, түнү бою периштелер ага рахмат дубасын кылышат. Ушул хадистен кээ бир уламалар мындайча жыйынтык чыгарышат: эгер жайында бүтө турган болсо, күндүн башында, эгер кышында бүтө турган болсо, түндүн башталышында бүтүрсүн. Себеби периштелер көпкө чейин дуба кылганга туура келет. Саид бин Сулайм рахматуллох алейхи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин риваят кылат: кыямат күнү Алла Тааланын алдында куранчалык шафаат кылуучу пайгамбар дагы, периште дагы жана башкалар дагы болбойт. Куранны шафаат кылышы жана анын шафаатынын кабыл кылынуусу тууралуу башка көптөгөн хадистерден бизге белгилүү. Алла Таала өзүнүн мээрими менен мага да, силерге да Куранды шафаат кылуучу кылсын. Бизге каршы чыгуучу жана күнөөлөөчү кылбасын. Ләли Масну аттуу китепте Баззардын риваятын жазган, аны мавзу, хадистин бир түрү деп да айткан эмес. Качан адам өлүп, үй бүлөсү аны көмүүгө даярдык көрүп жаткан учурда, анын башы жагында бир сулуу кишинин сүрөтүндө бирөө турат. Качан кепинге оруп башташканда, ошол сулуу адам кепин менен көкүрөктүн ортосунда болот. Элдер аны көмүп кайткандан кийин Мункар жана Накир деген периштелер келет дагы аны өз алдынча суракка алуу үчүн аны өлгөн кишиден ажыратууга аракет кылышат. Бирок ал мындай деп айтат: бул менин досум, мен муну эч качан таштай албайм. Эгер силерди суракка буйруган болсо, анда өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Мен аны бейишке киргизмейинче андан ажырабаймын. Соң ал өлгөн кишиге карап айтат: мен ошол Куранмын. Сен кээде үн чыгарып окуучу элең, кээде ичиңде окуучусуң. Сен кам санаба. Мункар Накирдин сурагынан кийин сага эч бир кайгы капа болбойт. Кийин Мункар жана Накирдин сурагынан бошогондон кийин ага Малаул А'ладен жибектен болгон жана миск менен толтурулган төшөк алып келет. Ал жибектен болуп, анын ичине мис толтурулган болот. Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен мындай бакытты баардыгыбызга буйрусун. Бул хадис өтө көптөгөн фазилеттерди өзүнүн ичине камтыйт. Бирок ал узун болгондуктан китеп чоң болуп кетпестиги үчүн кыскартылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким Курани Каримди окуса, ал пайгамбарчылыктын илимин эки кабыргасынын ортосуна көкүрөгүн алыптыр. Бирок ага вахый түшпөйт. Куран ээлеринин көкүрөгүндө Куран болуп туруп, ачуулуу адамдар менен мамилесинде ачуусун келтирүүсү жана илимсиз элдер менен мамилесинде илимсиздик кылуусу аларга туура келбейт. Себеби вахий пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин токтогон. Ошондуктан эми эч качан вахий келбейт. Бирок бул Куран Алла Тааланын ыйык сөзү. Анда пайгамбарчылыктын илими болушуна кандай күмөн болмок эле. Эгер кимге пайгамбарчылыктын илими бериле турган болсо, анда ал жакшы мүнөз пайда кылуусу жана жаман мүнөздөрдөн сактануусу зарыл. Фузайл бин Ияз рахматуллох айткан: Куранды жаттаган хафиз бул исламдын желегин көтөрүүчү. Анын оюн күлкү менен алек болуучуларга жана динден кабары жокторго кошулуусу, ошондой эле бекерчи элдер менен аралашуусу ага туура келбейт. Абдулла бин Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: 3 түрдүү адамга кыяматтын коркунучу болбойт. Алар суракка да алынышпайт. Бардык адамдар сурак берип бүткөнгө чейин алар мисктен болгон дөңсөөлөрдү эс алышат. Биринчиси Куранды Алла үчүн үйрөнгөн, анын жардамы менен элерге имамчылык кылган жана ага уюган элдер андан ыраазы болгон. Экинчиси элдерди Алла үчүн намазга чакырган адам.
Үчүнчүсү өзүнүн роббиси менен жакшы мамиле кылган, ага баш ийген жана өз кол астындагылар менен да жакшы мамиледе болгон адам. Кыямат күнүнүн оор күнүн экендиги, анын коркунучу жана андагы кыйынчылыктар мусулмандардын жүрөгүндө бар жана андан кабарсыз эмес. Эгерде ушундай оор күндө кимдир бирөө бардык машакаттардан куткарылган болсо, анда ал адамдын сүйүнүчү бул жашоодогу миңдеген неаматтардан, миллиондогон рахаттардан да жакшы жана ушуну менен бирге эс алуу, сейилдөө да бериле турган болсо, анда ал адам бактылуу. Куран окууну пайдасыз, убакытты текке кетирүү деп түшүнсө, аларга арман, өкүнүч болот. Мужим Кабирде ушул хадистин башында риваят кылуучу сахаба Абдулла бин Умар разияллаху анхудан айтат: эгер мен ушул хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир жолу жана бир жолу кыскасы ушул сөздү 7 жолу укпаганымда эч качан айтпас элем. Абу Зар разияллаху анхудан риваят: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эй Абу Зар, эгер сен эртең менен барып Курани Каримден бир аят үйрөнсөң, бул 100 рекет нафил намаздан жакшыраак. Жана эгерде сен илимден бир бөлүк үйрөнсөң, мейли ошол убакытта ага амал кылынсын же кылынбасын, сага 1000 рекет нафил намаздан жакшыраак. Илим алуу ибадат кылуудан жакшы экени көптөгөн хадистерде келген. Илимдин фазилеттери тууралуу хадистер ушунчалык көп, мунун баарын бул кичинекей китепчеге киргизүү кыйын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: аалымдын жөнөкөй ибадат кылуучудан болгон артыкчылыгы менин силердин араңардагы эң төмөнкү даражадагыңардан артыкчылыгындай. Дагы бир хадисте айтылат: шайтан үчүн 1000 жөнөкөй ибадат кылуучуну азгырганга караганда бир аалымды азгыруу оорлук кылат. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде-ким 10 аят түн ичинде тилават кылса, окуса, ал гофилиндерден болуп эсептелбейт. Гофилин бейкапар деген мааниде. 10 аятты окуганга көп деле убакыт сарпталбайт. Эгер бир нече мүнөт сарп кыла турган болсо, түнү бою гафлеттен чыгат. Мындан өткөн кандай фазилет бар? Абу Хурайра разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат: кимде-ким 5 убак фарз намазды өз убагында такай окуса, ал гофилиндерден бейкапар болуп жазылбайт. Ал эми кимде-ким 100 аят түн ичинде окуса, ал адам ошол түндө моюн сунуучулардан болуп жазылат. Хасан Басри рахматуллаху алейхи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин риваят кылат: кимде-ким 100 аят түндөсү окуса, ал Курандын сурагынан кутулат. Кимде-ким 200 аят окуй турган болсо, түнү бою ибадат кылгандын сообу жазылат. Ал эми кимде-ким 500дөн 1000 аятка чейин окуй турган болсо, ага бир кинтар берилет. Сахабалар кинтар деген эмне деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: 12 миңге барабар дирхам же динар алтындан же күмүштөн болгон акча. Абдулла бин Аббас разияллаху анху риваят кылат: Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар берди: көптөгөн фитналар, дүрбөлөңдөр пайда болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан сурады: алардан кантип кутулса болот? Жабраил алейхиссалам: Алланын китебин деп жооп берди. Алла Тааланын китеби амал кылуу, фитналардан кутулууга жардамчу. Аны окугандыгынын берекесинен фитнадан сак болот. 22 хадисте айтылып өттү: кайсыл үйдө Куран окула турган болсо, ал үйдө сакина жана рахмат түшөт. Ошондой эле шайтандар ал үйдөн чыгышат. Бул жердеги фитна тууралуу уламалар Даджалдын чыгышы, моңгол татарлардын жоортулуу жана башкаларды айтышкан. Али разияллаху анхудан да ушул мазмунда узун риваят айтылган. Анын риваятында Яхья алейхиссалам Бани Исраилге айтты: Алла Таала силерди өзүнүн китебин окуганга буйрду. Анын мисалы өз коргоонунун ичинде сакталган эл сыяктуу. Кайсыл тарабынан аларга душмандар кол сала турган болсо, аларды Алла Тааланын китеби коргойт жана ошол душмандарды артка кайтарат. Корутунду сөз.
Абдул Малик бин Умайр разияллаху анху пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам хадисін риwayat қылады. Фатиха сүресінде әрбір ооруға шифа бар. Ақырында айтар сөз кейбір сөздерді оқығанда қысқа болғанымен пайдалары өте көп. Ошол эле Куран оқығандар үчүн өте зарыл сөздөр бар. Фатиха сүресінің фазилети көптөгөн хадистерде келген. Bir хадисте мындайча айтылат. Bir сахаба намаз оқып жатқан. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам аны чакырды. Ал намазда тургандыктан жооп бере албады. Намаз окуп бүткөн соң келгенде пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен чакырганымда эмне үчүн жооп бербедиң?" Ал намазды шылтоо кылды. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Эмне сен Курандын бул аятын окуган жоксуңбу?" Эй ыйман келтиргендер, Алла жана анын пайгамбары силерди чакырган кезде жооп бергиле. Анфал 24. Соң пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен сага Курандын эң жакшы сүрөсүн айтайынбы?" Ал Фатиханын 7 аяты. Бул Саба Масани жана улуу Куран. Кээ бир суфилерден айтылган. Мурдагы китептерде эмне болсо, алардын баардыгы Куранда бар. Курандагы бүт баары Фатиха сүрөсүндө бар. Фатихада эмне болсо, анын баары бисмиллада бар. Эмне бисмиллада бар болсо, анын баары баада бар. Түшүндүрүп айтканда, баанын мааниси кошуу, байланыштыруу дегенди билдирет. Анын максаты пендени Алла Таала менен байланыштыруу. Кээ бирөөлөр дагы кошумча түшүндүрүшөт. Баада эмне болсо, баары анын чекитинде камтылган. Мындай дегени Алла Тааланын жалгыздыгын түшүндүрөт. Ошондой эле чекит деп термин боюнча бөлүнбөгөн нерсени айтат. Кээ бир уламалардын айтылган аяттагы "Биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз" дегенге диний жана дүйнөлүк муктаждыктар кирет. Bir хадисте пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Менин жаным анын колунда болгон затка касам. Мындай сүрөт Тооратта да, Инжилде да, Забурда да жана калган Куранда да түшкөн эмес." Уламалар жазышкан: эгерде Фатиханы ыйман жана толук ишеним менен окуса, баардык ооруга шифа болот. Мейли ал руханий оору болсун, же болбосо дене оорусу болсун, ички болсун, сырткы болсун. Ал эми аны жазылган түрдө тага турган болсо, же тил менен жаласа, баардык ооруга пайдалуу. Сихах китебинде 6 хадистин чоң китептери келген. Сахабалар жылан, чаян чаккандарга, талмалуу кишилерге, жин оорусу менен ооругандарга Фатиханы окуп дем салышкан жана пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам буга уруксат да берген. Bir риwayatта Саиб бин Язидке пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам ушул сүрөнү окуп дем салган жана ооруган жерине мубарак түкүрүгүн сүрткөндүгү айтылат. Башка bir риwayatта келген: кимде-ким уктаар алдында Фатиха сүрөсүн жана Ихлас сүрөсүн окуп өзүнө дем сала турган болсо, анда ал өлүмдөн башка баардык нерседен аман болот. Bir хадисте айтылган: Фатиха сооп жагынан Курандын 3/2-сине барабар. Дагы bir хадисте арштын өзгөчө казынасынан мага 4 нерсе берилди. Менден башка эч кимге берилген эмес. Биринчи Фатиха сүрөсү, экинчи аят Али курсы, 3 Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттары, 4 Кавсар сүрөсү. Bir риwayatта Хасан Басри рахматуллаху алейхи пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтып кетет: кимде-ким Фатиханы окуса, кудум Тоорат, Инжил, Забур, Куранды окугандай болот. Bir хадисте айтылган: Иблис 4 жолу өкүрүп, заарлап өзүнүн башына топурак чачкан. Биринчиси качан ал каргышка калганда, экинчиси асмандан жерге кулаганда, үчүнчүсү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарчылык берилгенде, төртүнчү Фатиха сүрөсү түшкөндө. Шаби рахматуллаху алейхи жөнүндө айтылат: Bir киши келип ага бөйрөгү ооруган жөнүндө айтты. Шаби рахматуллаху алейхи айтты: Асасул Куранды окуп, ооруган жерине дем сал. Асасул Куран деген эмне деп сураганда, Фатиха сүрөсү деп жооп берди. Уламалардын тажрыйба кылып көргөн амалдарында жазылган. Фатиха сүрөсү бул исми азам, аны ар кандай муктаждык үчүн окуса болот. Алла Таала сиздерди жана мени улуу сахабалардай Куран окууну насип кылсын. Биздин каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар.